Саламатсыздарбы? Мен аты жөнүм Ыдырысак. Мен мындан 4 күн мурун ушул жерге келгенмин. Анан мына ушул аскер курулуш деп аталган фирма курган, мамлекеттик фирма. Бул госпредприятие деп коет, ГП. Мамлекеттик ишкана курган мына бул үйлөрдүн абалын, сапатын көрсөтүп бергенмин. Анда сапат таптакыр жок экенин көрсөткөнмүн. Жер төлөөлөрүндө подвалдарына баягы кире турган эшиктердин бардыгы өзүнүн размеринде коюлган эмес. Жөн эле башка жактан башка бир размерге турланып жасалган эшиктерди алып келип коюп койгонун айтканмын. Ал өзгөрдүбү, өзгөрбөдү? Өзгөрбөй турат, азыр көрдүм. Кыш келди. Бул үйлөр жазда берилген. Жазда Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиев экөө келип, мына жерде сүрөткө түшүп, ачкычтарын элге тапшырып берген аскер кызматкерлерине. Бирок ошодон бери азыр газ дагы келе элек, жылуулук дагы бериле элек. Мен ошондо ушул аскер курулуштун жетекчиси менен сүйлөшүп, андан сураганмын. Жылуулук качан берилет десем, 2 күндө деген. 2 күн эмес, азыр 4 күн өтүп. Демек, жылуулук дагы, лифт дагы, газ дагы ушул ай ичи, мына 31-ине чейин бүтөт экен. Кута калса да. Жылуулук бериле элек. Газ дагы мына жакынкы күндөрү берилет деген. Газ бериле элек. Анан мунулорду караңыздар. 5 айда мунулорду талкаланып, мынантип укаланып турат. Азыр эми дагы 1-2 жылга чыдайбы да, чыдабайбы, жок болобу ушундай. Муну оңдоп коюптур, сваркалап. Кече бир иши ушул экен. Мына ушу балдар ойноп аткан, мына айлампаны ошол бирөөсү сынып калган экен, ошонун бирөөсүн кошуп, мынантип ошону сваркалап коюптур. Болгон өзгөрүш ушул азыр. Аскер курулуштун жетекчиси айткан мага. Мен 2 күндө бүтүрөм деген. Жок, азыр мына аба ырайын карап атам, карасам, эртең мына четверктен баштап, мына пайшемби күндөн баштап. Күн абдан катуу муздайт деп атат. Күн жаайт, кар жаайт деп атат. Булар али даяр эмес. Кана азыр барып көрөлү да ошону. Азыр мына адамдарды дагы көрдүңүздөр, уктуңуздар, сурап көрөбүз азыр. Жанагы аскер курулуштун жетекчиси ген директор экен. Ал айтты, 2 күндө чыгат деген да. Ушул жерде жүрөт азыр. Азыр мен сүйлөштүм, неме деди. Тесттин начальниги келип кол койсо эле сууду берет. Азыр мына жерде балдар. Тесттин начальниги 2 күндө кол койбой атабы экен, а? Эми азыр күтүп атам деди. Эмес, канча болду андан бери? 3-4 күн болду, а? Чыгарган. 3 күн болду. Күтүп атам деди да. 3 сутка болду. 4 күн болду. Бүгүн күнгө эсептегенде 4 күн болду. Чыга элек. Газ. Газды жок. Газды бардыгы бир келип неме болгондо чыгарып беребиз депчи. Бага жашоочулар көп келе элек да. Канчасы келе элек? Ким билет эми? Айта албайм. Бул жер таламай болуп атты эле, анан кантип жок болуп калат? Жок, эми баягындай бир жерде кызмат кылып атып, баягы ал жерден алып коюп анан кийин келип жашайм. Жок, алып коюп жашайм эмес. Ошол жерден кызматтан бияка келгенге немеси болбой жатат да. Ошого неме болуп атат. Жашабай атат. Качан беребиз дешип атат отопление? Яны бир күнү сен YouTube'дан көрдүк го. Ооба, ошонан кийин келсе керек деп үмүттөнүп отурабыз. Мына биринчи подъездде жанагы лифт иштебей аткан эле. Азыр лифтти иштетебиз дешкен. Иштеп калдыбы? Жыргап калдыңарбы? Жыргалып экен лифтте жүргөн? Лифт иштеп атыптыр мынакей. Лифт иштеп атыптыр, жакшы. Лифт иштептир, бирок жанагы мындай плинтустар. Экинчи, үчүнчү этаждарда жок. Аларды коюп атабы, койбой атабы билбейм. Аны ушул 1 айдын ичинде коюп бүтөм деген. Мына мисалы мына жерлерге коюлган эмес. Аларда коюп бүтөм деген. Ушуну аягына чейин мындай көзөмөлдөп туралычы ушуну. Жок дегенде бир ишти бүтүрөлү. Анан мен мына жанагы Союз кезиндегидей стандарт менен эптеп-септеп мына сварка менен жасап койгон жана балдардын мына балдар ойноочу аянтчаны көргөзгөнмүн. Азыр балдар ойноочу аянтча азыр балдар эле ойной турган эмес болуп калган азыр. Азыр келиндер дагы ойной турган, аялдар дагы, кемпирлер дагы, эркектер дагы, кыйын спортсмен болсоң дагы мындай уялбай эле, тартынбай эле ойной бере турган жакшы тренажерлор чыгып калган. Алар көчөлөрдө коюлуп атат, парктарда коюлуп атат, окуу жайларга коюлуп атат. Мына ошондойду коёбу десең, жок, булар мынантип мына Союздун эмесинде кылып туруп, мына деңчектерди алып келип коюп коюшкан болчу. Мына бир темирдин кусогун алып келишкен, коюшкан. Качып турчу мына, турчу көрөйүн. Мына ошондой кылып туруп бир кусокту алып келген да, мынантип коюп койгон болду. Бул кийимиңди айырып кетеби,
бир жериңди союп кетеби, бир жериңге тийсе, мына мисалы бир балага тие турган болсо, мына артта байкабай туруп кала турган болсо, бирөөнүн пешенесине тие турган болсо, муну союп кетет жөн эле. Бирок боло берет. Буларга боло берет. Так, мына жагы. Ой, токтоп тур. Мына жагы баягы күнү сынып калган болчу, бирөөсү. Эми ошону булар өзгөртүп ушуну ушинтип сваркалап коюптур болду. Менин жетишкендигим ушу болуп тур, айтып жүрүп, доолап, какшанып жүрүп. Ошол. Андан башка бул жерде эч нерсе өзгөргөн эмес. Азыр жүргүлө баягы жылуулукту көрөлүчү. Азыр газ жөнүндө али элде сөз жок. Газ качан берилет, кантип берилет, сөз жок. Бирок жылуулукту азыр бергенге аракет кылып атышат. Мына подвалда иштеп атышат дейт. Азыр мен мына жерди казыптыр. Ушу казганды көрдүм. Мына жерди казган окшойт, Азыр каягында иштеп атышат экен. Усталар каякта иштеп атышат? Каерде? Кананы? Анан подвалда бирөө жарым барбы, жокпу азыр? Күлүчпү? Күлүчтөп коюп. 2 күн дедиңиз эле. Мен 4 күндөн кийин келдим. Ооба, 2 күн азыр үдүк иштеди. Көрдүм. Наркы балдар ойночу же эмени кылыпсыздар? Иште кылдык. Азыр бүгүн отопление келет, атамдан ачтык азыр. Күтүүчү, азыр бүктөрдү ачтык. Жана келип ачып берсе көрүп кетишти. Газ жөнүндө сөз жок. Качан Газ жөнүндө азыр мында болот да. Мен кайра келе берем бека мен, сиз доолап. Газ мында эме командир кетип калыптыр. Командир кетет, но жумага чейин алып келет экен, жуманын аягындачы. Жок, мына карасаңыз, азыр мына Садыр Жапаров бош болуп айтып атат да. Свет жетпей атат деп атат. Ошон үчүн жанагы көчөлөрдөгү светтерди өчүргүлө деп атат. Ошондой учурда газды эртерээк бере койгондун ордуна азыр элде айласынан ушу светке такап отурасыздар да. Жок, бер же свет обыкновенно колдонот, эч лишний колдонгон жок берчи, неме болчу? Жок, эми азыр газ болгондо свет колдонмок эмес да, азыраак колдонулат эле да. Бул жөнөкөй арифметика да, бул жөнөкөй логика. Эми газды азыр фирма командир кетип калыптыр, мына келем дадат, но конца недели. Эртең жумадан келсе, сразу документтер беребиз, баштайт. Отопление мына кетти уже бүгүн, азыр мына ачып көрүп ошондо азыр канча күндө отопление берилет? Дагы сөзүңүздү алайынчы. Бүгүн түштөн кийин азыр жылуулук кетет. Жылуулук кетет бүгүн. Мына уже жана келип берсе ачып көрүштү. Мына атайымдарды ачтырдык, эме көмкөрүштүр да. Ачтырып койдук, эми отопление азыр ичинде балдар иштеп атат азыр. Балдар иштеп азыр газды конца недели келет директору, эме фирмачы. Ошо келгенде келип туруп документтерди алып беребиз. Азыр мен ачык эле айтып берейин, жанагы келин айтып атат. Биз дейт акча чогултуп өзүбүздүн жаныбыздан жанагы эмеге баягы подъезд тарапта, баягы тепкичтер өтөт го. Ошонун терезе тараптары жабылган эмес дейт. Биз өзүбүз акча топтоп решеткаларды коюп атабыз дейт. Эмнеге коюлган эмес? Ал жерде ачыгын айтканда проекти жок болчу. Болсо биз коюп турдук. То, что проекте бар, ошол койдук бизчи. Терезе тараптан лестничный айнек жагы кичинекей ошол жагда. Ал жакта шаарда деле жок, эч жерде жок, этешке эч жерде жок бул жерде. Булар өздөрү билесе башка. Муну бар. Булда проекте жокпу? Мисалы, мынау азыр эки жактан суу келет мына жерден. Келет дагы мына жерден жайылып агат да. Ошентип жайылып акпасын деген логика менен наркы турбаларды коюп атасыздар да, наркы жактан мына жердин астынан крышаны, ооба. Бул деле крыша да, мындай алганда. Бунукен астына бер айдап. Мына жерге жөнөкөй логика да бул. Ошо да. Жок, аны ушу мынанын астынан өткөзүп мындай кылып туруп катуураак темир менен муну тийбей турган. Нукулун астына бул жакка ошо неме болуп кетти, тоңуп калат кийин. Эмне болот? Анан бул кайра подвалга теппейби? Кирбейт подвал, мына кыштай көрдүк го, кирген жок. Жан жагындагы бир нерсе карагыла, кирбейт бул жерден. Подвалга кирген жок. Бир капель кирбейт бул жерден. Эми капталган жагын болбосо. Мына карасаңыз, бул жөнөкөй физика. Мына жерден бул жак ылдый болуп турат. Демек, мен уклонду деле жатышкан уклонду көрбөй атам. Азыр эме болгондо кайрадан подвалга тебет да. Эми ушудан арылбайбызбы дейм да. Жан жагында эле ошол жерде жүрдүм го мен. Кирген жок мында. Ушун кала берет демек. Ушуну карат, мындай койсоң тейлеп кетет. Эшиктер мындай бир башка размердеги эшиктериңиздер алмаша албайбы? Бул жерде мында болгондо, планда ачыгын айткандачы, мына иш чыгып тура берсе, мына подвалда кимдер келсе, жана 5 см базальт деген бар. Ошо менен тегиздеп туруп, үтөп кетет алат. Ушто откос болбосунчу, тегиз болуп турат. Анда эмне кээ бир эшиктерди дуал менен бирге койгон? Ал эменики, ал жана дуал менен бирге болгон жа, ал шите койдук ал.
электричество турган жер. Ал жер жылууланбайт дегенби? Ал жерде шит турат электричество. Жылуулана турган болсо макул жылуулаңыздар. Анын үстүндө стена бар өзүнчө алгыдагы. Үстү ушунчалык ачык турат да, анан бер жагы жылуулайт деп атасыз да. Эми үстүнө мындай болот, айында терезе коюлат, может, кийин өздөрү коюлат. Же буну жаап алат алар. Караңгы кирип, жарык кирип, кээ жер подвал вообще жарык тийбейт го мында негизи. Любой жерге карасак туурабы? А бул жерде мынакей может жарык керек дейт алар. Ошондой да. Нар жагына биз бар. Үйдө ошондой сиз азыр канча пайызга бүтүрүп бересиз? Несі қандай пайызға бүтіп берсең? Азыр өздері кылып алат, өздері кылып алат. Жоқ, өздері кылып алат деген жоқ мен. Азыр мынау үстүнө жарык керек болсо деп атасың. Баласы содержит кылып атам, өткөндө түшүндүрүм ошондо, ошондой да. Атак меники мына жана устрантке мелочтарды колдон келгендер устрантеден лифт иштеди, сен айттың отуруп калган жер иштеди. Жанагы эмелерчи, кафелдерчи, кафелдин кырлары. Кафелдер алар айттым, балдар элдери айлыктарын алгандан кийин анан ошолор өздөрү устрантет. Ар бир подъездде ар бир балдар иштеген. Айлыктар кайтарылып берилдиби? Берилген мына айтпайм, баланс мен өткөрөм мен баланска документ дайындап, мына отопление документтерин бүтүрүп өткөрүп. Эми убакыт керек, устрантет бүгүн сразу эле алып бере койбойт да. Жок, 6 айдан бери убакыт жетпей атат сизгечи. Сиз майда берилген бул 3. Майда берилген, ошон бар кайра эзептейсиз, кайра тактайсыз баардыгын. Аны бирдекеси унутуп калабы ошолор, же бирдекеси личный ошолор ресми айтыш керек да бизде. Жок, ага чейин строительдер ошо негизи ушундай да негизичи. Мен аны билем, бирок ага чейин турган да. Мисалы строительдер ушундай дейсиз, бирок мен башка үйлөрдү көрүп атам. Строительство деп атам, строительство. Курулушту, мен башка курулуштарды көрүп атам. Карасаң бардык жери ордунда, бардык турба түшкөн, бардыгы мындай чыккан, бардыгы кооз, тегиз, түз дегендей. Мындай, бул да мен өткөн түшүнүрүм. 18 жыл бүткөн эле үй болчу бул. Эми негизи мындай да 3 жылдан кийин уже космический ремонт башташ керек бул жерде. А биз только өткөрдүк муну. И то мен саат түшүнүп өткөндө үстүнө 2 серия крас этти. Так, подвал мына жертөлөсүндөбүз ушул үйдүн. Баягы күнү мындан 4 күн мурун келгенде кандай болсо ошол бойдон турат. Жылуулук азыр мына турбаларды карап көрөлүчү. Жок дегенде мындай бир жерине келгендир. Муздак. 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 Бар муздак. Жылуулук жок. Мынау эшиктерди баягы күнү айтсам, жок, эшик ушундай коюлат деп мени баягы аскер курулуштун жетекчиси жеңип кеткен да. Мунун дубалын көрүп атасыңарбы? Мынау жакта турат. Дубал мунундан кеткен, мынау жерден кетип, мындай болуп. Муну жөн эле мындай ашыкча эле эшикти размерин берип атканда ашыкча беришкен. Эми бул жагын карагыла. Мынау жагда мына бир карыш ашып турат, мына карасаң. Бир карыш дээрлик ашып турат. Бул мынаундойнан ашыкча берилген, размер туура эмес. Ошол эле учурда наркы жагы калып калган. Наркы жагы ачык турат. Жөн эле бир же болбосо бул башка эле бир имаратка, башка эле курулушка берилген, жасалган. Мына эшиктерди алып келип ушу жерге коюп койгон да. Ошол ушул бойдон тура берет экен. Ошол. Эч нерсе өзгөрбөптүр дейlik. Ошол лифтти оңдошуптур 4 күнүн ичинде. Жанагы сынып калган балдардын жанагы не деп коет жанагы айлампасын оңдошуптур, болду. Жылуулук берилек, газ берилек. Кыш келди. Мен ошон үчүн кайра дагы бир жолу айтам. Мына биздин президент Садыр Жапаров мырза, Улуттук коопсуздук кызматынын төрагасы Камчыбек Ташиев мырза, мына ушул сиздер өзүңүздөр түздөн-түз ушул жерге келип катышкансыздар. Ачкычты өзүңүздөр өз колуңуздар менен бергенсиздер. Демек жоопкерчиликти ушул жердеги үйдүн курулуштун сапатына жоопкерчиликти сиздер дагы алгансыздар. Демек азыр сиздер мына ушул үй кандай абалда, жылуулугу берилдиби, газы берилдиби деп бир сурап, бир кызыгып коюшуңуздар керек. Анткени сиздер буга милдеттүүсүздөр деп ойлойм. Анткени сиздер ушуга катышкансыздар ушуну берүүгө. Бүт эле үйдү бүттү деп бергенсиздер дейми, ачык айтканда.